Бүгүнкү сабагыбызда кыргыз орфографиясынын жалпы эрежелер системасына, кыргыз орфографиясынын жалпы эрежелер системасына токтолмокчубуз. Кыргыз орфографиясынын атайын иштелип чыккан эрежелеринин системасы негизинен төмөнкүдөй бөлүмдөрдөн турат. Сөздөрдүн уңгусу, жана сөз мүчөлөрүнүн жазуу эрежелери. Экинчи, сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу эрежелери. Үчүнчүдөн, баш тамгаларды коюп жазуунун эрежелери жана сөздөрдү ташымалдап жазуунун эрежелери. Эми ушуларга кененирээк токтолобуз. Сөздүн уңгусу жана сөз мүчөлөрүнүн жазуу эрежелери. Кыргыз тилиндеги уңгус сөздөрдүн жана ага жалганган мүчөлөрдүн жазылышы морфологиялык жана фонетикалык принципке негизделген. Буга өткөн сабагыбызда токтолгонбуз. Экинчи, мынакей сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу эрежелери. Биринчи, бул мындагы балалык жазуу эрежелери, бөлөк жазуу эрежелери. Демек, биринчиден бул эмне экен? Сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу эрежелеринин сөздөрдү бириктирбей, ар бирин айрым жазуу айтылып жаткан ойду так, туура түшүнүүгө, сүйлөмдөгү ар бир сөздүн чегин ажыратып таанууга толук мүмкүнчүлүк берет. Оозеки кепте удаа айтылган сөздөрдүн көпчүлүгү бири-бирине кошулуп айтылат, бирок алар бири-биринин басымы аркылуу айырмаланып турат. Андай жанаша келип, дээрлик биригип айтылган сөздөр жазууда өз алдынча бөлөк жазылбаса, сөздүн мааниси түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мисал келтирип көрөлүк. Мисалы үчүн биз карамай деп сүйлөйбүз. Карамай деп биз сүйлөй беребиз. Эгерде биз карамай деген сөздү айткыбыз келе турган болуп аткан болсо, карамай. Эгерде биз чогуу жазып койсок, анда карамай таптакыр башка түшүнүктү берип калат. Экинчи дагы сөздү алып көрөлүк. Куралды. Бул чогуу жазылганда куралды деген өзүнчө маанини берет. Бир нерселер чогулду, бириктирдик дегени, мисалы үчүн кол куралды десек, мисалы үчүн, бөлөк жазганда бул таптакыр башка маани берет. Кур алды. Үчүнчү бир сөздү алалык. Малалат деген сөздү алалык. Малалат. Бул малалат деген сөз кыргыз тилинде бар. Мисалы үчүн талааны айдагандан кийин ошону малалатып коюшат. Ал эми бул жерде кеп башка сөз жөнүндө болуп атат. Мал алат деген сөз жөнүндө кеп болуп атат. Эми экинчиден буну деген аасы деп алалык, сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуунун эрежелери. Эми бысына токтололук. Сөздөрдү бириктирип жазуу төмөнкү учурларда болот. Тарыхый жагынан татаал, ал эми азыркы учурда жөнөкөй сөз катары колдонулуп жүргөн сөздөр бирге жазылат. Бүгүн деген сөздү алсак, мисалы үчүн, бүгүн. Бул мурдакы айтылышы бул күн. Бул күн. Бул эми тарыхый жактан биригип кеткендиктен муну бирге жаза берсек болот. Унчук. Унчук деген сөздү алсак, бул үнчык деген сөздөн, үнчык деген сөз кийин эметип отуруп биригип калганда, демек унчук. 90 деген сөздү алалык. 90. Бул дагы 9-10 деген сөздүн, 9-10 деген сөздүн айкашынан келип чыккан 90. Агайын десек, агайын деген сөзүбүз дагы бар бизде. Агайын. Бул ага, эни деген сөздөн келип чыккан. Ага, эни. Ага, эни. Булар биригип отуруп, азыр ушул сөздөр, мынакей бул азыркы биз жазып кеткен сөздөрдүн баардыгы тең. Сөздөрдүн баардыгы мынакей. Бүгүн, унчук, 90, агайын. Мынакей. Ушул түрүндө жазылат, ушул түрүндө айтылат, ушул кабыл алынган. Адамдарга, жаныбарларга коюлган энчилүү аттар бир нече сөздөрдөн турса, алар биригип жазылат. Үчүнчүсүн деп алалык, мына үчүнчүсүн. Демек, Бек мырза десек, өзүңөр көрүп аткандай, бул эки сөздөн турат. Бек, анан кийин мырза деген сөздөн. Булар биригип жазылат. Нурбай. Нур, анан кийин бай деген
Эки сөздөн келип чогулуп жазылат Нурбай. Эсен аман десек. Эсен аман. Бул жерде дагы эки ат туруп атат. Эсен жана аман. Бирок ушул адамдарга коюлган ат болгондуктан булар энчүлүү аттар бирге жазылат. Эми жаныбарларга деле ушундай. Мисалы үчүн Манастын минген аты Ак Кула. Ак Кула. Бул биригип чоңтоң менен жазылат. Суречке десек. Суречки. Бүрү басар. Бүрү басар. Анан тайтору дейли. Тайтору. Тай. Булар эки сөздөн тургандыгына карабастан булар биргелешип жазылат. Эми дагы бир кыдеп алалык бул жерден. Үчүнчү бир бөлүгүн алсак болот эми бул жерден үчүнчү кыдеп алалык. Демек өз аты менен катар же өз атынан ордун басып лакап катары колдонулган аттар бөлөк жазылат. Жаңыл мырза. Өзүнүн аты Жаңыл, анын лакап аты Мырза. Бул чогуу айтылып калган, ошон үчүн бул көптөн баштамга менен жазылат. Тоголок молдо. Тоголок молдо. Молдо Нияз десек. Молдо Нияз. Демек, өз аты менен катар же өз атынын ордун басып лакап катары колдонуп калган аттар бөлөк жазылат. Эми үчүнчүгө токтололук. Үчүнчүсүнө токтололук. Бул жерде өзүңөр көрүп айткандай, үчүнчүсү баштамгаларды коюп жазуунун эрежелери деп турат. Демек, баштамгаларды коюунун эрежелери мынакей төмөндөгүдөй учурларда коюлат. Биринчи, сүйлөмдүн башында. Сүйлөмдүн башында. Демек, ар бир жаңы сүйлөм баштамга менен жазылат. Экинчиси, энчүлүү аттарды жазганда. Демек, бул энчүлүү аттарга аябай көп нерселер кирет. Мисалы үчүн, адамдардын аттары, айбанаттарга коюлган, энчиленип коюлган аттар, газета, журналдардын аттары, шаарлардын, айылдардын аттары. Демек, булардын ар биринин өзүнүн токтолгону болот да. Анан кийин баштамгасынан кыскартылган сөздөр. Баштамгасынан кыскартылган сөздөр дагы баштамга менен жазылат. Эми төртүнчүнү карап көрөлүк азыр. Төртүнчү, өзүңөр көңүл бөлүп турган сөздөрдү ташымалдап жазуу эрежелери. Мына ушул сөздөрдү ташымалдап жазуу эрежелеринде биздин окуучулар абдан көп ката кетирет. Мындай деген сөздөрдү ташымалдап жазуу бул жерде жазып келе жатканда, эгерде жазып келе жаткан саптын аягында батпай калса, анын батпай калган бөлүгүн жаңы сапка жазууга туура келет да. Бирок сөздөрдү бир саптан экинчи сапка туш келтире ташый берүүгө болбойт. Алар төмөнкү жолдор менен ташылат. Демек, биринчисин алалык. Качан ташылат? Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга ажыроо тартиби боюнча ташымалданат. Демек, муун ташымал сөзсүз түрдө муун менен, мисалы үчүн, дептер деген сөздү алып көрсөк, булар деп деген сөзүн аны батпай калса, аягына тер деп ташууга болот. Мисалы үчүн, деп алып эр деп ташыганга мүмкүн эмес. Андан ары карандаш десек, карандаш деген сөздү алсак, карандаш же болбосо каран анан даш деп ташысак болот. Экинчиден, эгер сөздөр бир муундан турса, андай сөздөр ташымалданбайт. Мисалы үчүн, нан деген сөздү алсак, булар бир муундан турган үчүн булар ташымалданбайт. Тоок деген сөздү алсак, мисалы үчүн бир муундан туруп атат, ташымалданбайт. Суу деген сөздү алалык. Сан жана башка ушул сыяктанган бир муундан турган сөздөр башка сапка ташымалданбайт. Эми үчүнчүсүн алып көрөлүк. Эгерде муундар жалаң гана үндүүдөн турса, аларды мурдагы саптан акырына бөлүп калтырууга жол берилбейт. Мисалы үчүн, ата деген сөздү алалык. Бул жерде эки муун бар. Ата. Демек, эки муун бар экени, ата.
Муну жаңы башка жаңы өзүнчө бөлүк сапка калтырып экинчи сапка ташымалдаганга болбойт. Андан ары эже деген сөздү алалык. Же мында дагы бул бир эле мындан эле жанагы бир үндүнү жаңгыз калтырып бир сапка экинчи сапка ташып кетүүгө болбойт. Мына өмүр деген сөз. Бул деле ушундай. Демек буларды дагы ташымалдаганга болбойт экен. Өзүңөр көрүп тургандай, муундар жалаң эле үндөөдөн турса, аларды мурдакы саптын акырына бөлүп калтырууга жол берилбейт экен. Ошондой эле йоттошкон тамгалардан жалгыз ташууга да болбойт. Мисалы үчүн яма деген сөздү алалык. Яма. Мына муну да мынтип ташымалдаганга жол берилбейт. Юмор десек. Юмор. Юла деген сөздү алып көрөлүк. Булар эки муундан турганына карабастан, мынакей бир жалгыз дыбышты бир жагына калтырып койгонго мүмкүн эмес. Эми төртүнчүнү алалык. Баш тамгаларынан кыскартылган сөздөрдү ташууга жол берилбейт. Мисалы үчүн жогорку окуу жай дегенди кыскартып алсак, жош деп айтып атпайлыкпы азыр? Жош. АКШ, Америка Кошмо Штаты, БУ дейбиз, Бириккен Улуттар Уюму. Мына ушул сөздөрдү эгерде саптын аягына батпай калса, бирөөсү калганын өзүнчө бөлүп ташыганга жол берилбейт. Андан сырткары бешинчи, адамдын аты кыскартылып фамилиясы менен берилсе, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов десек, Ч. Айтматов. Демек ушу бул жерде мисалы үчүн мынакей кыскартылып берилди де, мындай ушуну бир жагына калтырып Айтматовду өзүнчө бөлүп кеткенге жол берилбейт. Демек бул эрежелерди билүү биздин сабаттуулугубузду тастыктап турат. Жат жазуу жазган мезгилди же баяндама жазасыңарбы, кат жазасыңарбы, мына ушул кыргыз орфографиясынын жалпы эрежелер системасын жакшы билип алуубуз